Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сливадан компот жасаганды көрсөтүп беребиз. Сливаны ар жерде ар түрдүү айтылат экен. Биз орусчасын эле айтып жатабыз, түшүнүктүү болуш үчүн. Эң алгач банкаларды буулап алып, сливаларды баарыга бирдей кылып бөлүп салып алабыз. 2 килограмм слива керек болот. Кайнаган сууду банкаларга толук кылып куюп алабыз. Баарын бирдей кылып. Крышкасыны жаап 10 минутка коюп коебуз. Мына 10 минутта турду. Кайрадан суусун казанга куюп кайнатканга коебуз. 600 грамм кум шекерди кошобуз. Жакшылап аралаштырабыз. Кум шекери эрип кетиш керек. Капкагын жаап кайнатканга коебуз. Мына кайнап чыкты. Кайнаган сууду кайрадан банкага куябыз. Сууду банкага толтура куюш керек. Боздук кирбеш керек. Банканы закрывалка менен жакшылап жаап алыш керек. Банканы жакшылап жабылганын текшериш үчүн биз көрсөткөндөй кылып көрүңүздөр. Калгандарында ушинтип жасайсыздар. Эки килограмм сливадан 6 литр компот чыкты. Банкам 2 литрлик. Крышкасын төмөн кылып, үстүнө одеял менен жаап коесуздар. 1 сутка туруш керек. Сиздер да компот жасап кышка даярданыңыздар. Саламатта калыңыздар.